Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala Rasulihi Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kirip көрүп койсоңуз чыгып кетишип атат. Эми жакшы элестип атат. Иншалла өткөнкү жумада өткөн сабакты улантабыз. Өткөнкү жумада мурунку сабакта келечектен коркуу, келечекке мусулмандын көз карашы кандай болуш керек, ошол жөнүндө өткөнбүз. Буюрса, ошол эле сабактын уландысы. Бул сабакта мусулман адамдын мал мүлккө, бул дүйнөгө, байлыкка көз карашы кандай болуш керек жана шарият ал нерсеге кандай өгүттөйт, шарияттын көз карашы кандай, ошол жөнүндө өтөбүз. Дүйнөгө көз карашы, байлыкка көз карашы, мал мүлккө көз карашы баардыгы ошого окшогон нерселерге. Эми иншалла бул сабакта ошол бул дүйнөнүн кооздуктары, байлыгы, мал мүлккө карата шарият кандай көз карашта жана ошондой эле мусулман адам кандай көз карашта болуш керек, бул дүйнө байлыкка, дүйнөгө карата кандай мамиледе болуш керек, ошолор жөнүндө буюрса өтөбүз. Биринчиден билишибиз керек, Аллах Таала бул мал мүлктү, байлыктарды, бул дүйнөнүн кооздуктарыны бир негиздүү бир даанышмандуулук үчүн жаратты. Бул эмне? Бул дүйнөнүн кооздуктары. Кандай нерсе болбосун, айванаттар, жаныбарлар, мал мүлк, байлык бул дүйнөнүн кооздуктары. Ал эмне? Аллах Таала ошол нерсе менен анын жаратуунун артында көптөгөн даанышмандуулук бар. Жана ошондой эле шариятта дүйнөнү, байлыкты айыптап келген эмес. Жалпысынан бир бай болсоң, же акчаны, же байлыкты бул жаман деп, айыптуу нерсе деп айыптаган эмес, жалпы элечи. Ошондой эле кедейликти дагы айыптап келген эмес. Мындайча айтканда, байлыктын, акчанын, бул дүйнөнүн кооздуктарыны өзүнү бул жаман нерсе, байлык деген жаман нерсе, акча деген жаман нерсе, бул алтын деген жаман нерсе, күмүш деген жаман нерсе деп айыптуу келген эмес. Жөн эле эч бир нерсеге байланышпай. Качан айыптуу болот, ал жөнүндө келет. Мисалы үчүн, эгерде арам жол менен болбосо же башка бир себептер менен ошо менен айыптаган. Байлыктын өзүнө айыптаган эмес. Эми алымдар айтышат. Кээ биркилер карапайым адамдардан дүйнөнү жамандашат, бул дүйнөнүн байлыкты жамандашат. Эмне үчүн дейт? Көпчүлүгү ошол байлыкты жаман көргөн үчүн эмес, ошо байлыкка мындай ибадаттан алсыратып аткан үчүн эмес. Байлык деген ибадаттан алсыратып коюп атат, байлыктын негизинен жаман жолго кетип калып атам деген үчүн жаман көрүшпөйт, жек көрүшпөйт. Эмне? Ошол дүйнөгө жете албай калгандыгы үчүн дейт да. Кандайдыр бир эмеге жете албай калган үчүн байлык деген болбогон нерсе, андай мындай деп сүйлөшөт дейт. Жана ошондой эле көпчүлүк суфилер, адашкан жамаат суфилер ошондой шариятты туура эмес түшүнүшкөн. Эмне? Байлыкка кызыкпаш керек, байлыкты ташташ керек, дүйнөгө кызыкпаш керек деп дүйнөдөн аябай эле таштап коюп, жүз буруп кетүүгө буйрушат. Алар дагы эмне? Көпчүлүгү ошол дүйнөгө өзү жете албай калгандыгы бар. Ошондой эле Ибн Жаузи рахмалла айткандай, көпчүлүгү ошентип дүйнөнү жамандап алышып, өздөрү иштешпей жете албай, анан эмне? Арам жол менен жагандай тилемчилик кылып, же болбосо дини менен дүйнөсүн жеп, ушундай жолдорго барып башташат дейт да. Демек, дүйнөнүн өзү, мал мүлктүн, байлыктын өзү жаман эмес. Бирок качан эгерде Аллах Тааланы ибадат кылуудан, Аллах Тааланы эстөөдөн, важип болгон нерселерден азгырып аткан болсо, арам жолдорго тартып аткан болсо, ошол байлык жаман. Түшүнүктүү? Ошондой эле байлык дагы, кедейлик дагы жалпы өзү эч бир нерсеге байланышы жок эле жаман эмес. Ал ошол адам баласы ошого карата мамилесине жараша болот. Кайсы адам кандай колдонуп атат, ошого жараша болот. Түшүнүктүү? Чынында көптөгөн пайгамбарлар бай болгон. Мисалы үчүн Ибрахим алейхиссалам, Ибн Жаузи рахмалла эскерет, Ибрахим алейхиссалам көп бай болгон. Анын жанагындай жаныбарлары, мал койлору айылга батпай кеткен. Ошондой көп болупчу. Көп болуп. Ошондой эле Давуд алейхиссалам бай болгон. Сулайман алейхиссалам ал дүйнөнүн падышасы болгон. Ошондой эле эмне? Көпчүлүк табииндер, сахабалар бай болгон. Саид ибн Мусайиб деген табиин, ал эмне? Содагер болгон. Суфиян Саври рахмалла, Ибн Абдуллах ибн Мубарак деген, алар эмне? Содагер бай болушкан да. Сахабалардан Абу Бакр разияллаху анху, Усман разияллаху анху, көптөгөн Абдурахман ибн Ауф, көптөгөн сахабалар эмне? Содагер болушкан, бай болушкан. Демек, шарият ошол байлык чогултууну, иштеп акчасын табууну бул айыптабайт. Адал жол менен, туура менен болсо,
жакшы Аллах Тааланын ибадатынан азгырган эмес болсо, анда ал нерсени айыптабайт. Качан айыптайт? Эгерде шарият жолу менен эмес, арам жол менен болуп аткан болсо, же болбосо Аллах Тааланын ибадатынан, важип нерселерден сени азгырып аткан болсо. Кээ биркилер барбы, иш деп атып эле намазын деле окуп калат, намаздарын кечиктирип окуйт, ошол сыяктуу. Же болбосо эмне? Жакшы ниети жок, байлык чогултуудан эмне жөн эле ошо байлыктын максат кылып алган да жашоодо. Бир деңгээлге жетейин, жеткен сайын жетейин деп ошондой болуп атса. Жок, байлык чогултуудан жакшы ниети болуш керек. Ошол нерсе менен эмне Аллах Таалага ибадат кылууга бошойт, көбүрөөк убакыт бошойн, бирөөгө көз каранды болбойн, Аллах жолунда жумшайын деген жакшы ниеттери болсо. Эгерде ниети жаман болсо, бул жашоодо жыргап гана жашап өтүү гана максат болсо, же болбосо гамынын бардыгы ошол мал мүлк болуп калса, байлык чогултуу. Кээ биркилер бар да, ошо жатса турса, ошол байлыкты гана билет. Акча чогултуу керек, кантип иштөө керек, акча табыш керек, акчасы жетип турса деле дагы эмне, дагы кылыш керек, дагы ошону менен жүрөгү байланып ооруп калган да. Ошол нерсе шариятта айыптуу. Түшүнүктүбү? Көпчүлүк адамдарда ошондой, мисалы үчүн акчасы бар кишилерде ошондой да, акчасы жоктор эмес. Содагер, акчасы жетет, бала чакасына жетет, байлыгы жетет, дагы деле ушу байлык чогултуу менен алек болуп калган. Арамбы, адалбы карабайт. Жана ошондой эле аны зекетини бербейт. Жана ошондой эле Аллах жолуна жумшабайт. Же болбосо кээ биркилер ошону жада калса, өз үй бүлөсүнө дагы кенен жумшабайт. Кээ бирки адамдар угуп калабыз, айыл жерлерде 1000 кою бар, бирок эмне жалаң гана ошол өлгөн же ооруп калган, өлөйүн деп аткан койлорун союп жейт үй бүлөсүнөчү. Едирбейт ошондо. Ушул сыяктуу жүрөгү ошол байлыкка байланып калган да. Жашоодогу максаты ошо байлык чогултуу болуп калган. Бул деген оорулуу, бул нерсе шариятта айыптуу болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Бухари, Муслимде келген хадисте Хаким ибн Хизам деген сахабага ал акча сураганда, казынадан акча сураганда берди. Андан кийин дагы сурады, дагы берди. Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Я Хаким" дейт. "О Хаким, инна хазал мала хадиратун хулва." Бул акча дейт, бул не? Бул байлык ушундай нерсе түсүндө мындай жагымдуу, жагымдуу, көркөм, кооз дейт. Жана ошондой эле даамы таттуу дейт. "Фаман ахадахум би сахавати нафсин бурика лахум фихи." Кимдеки аны нафсы ток болгон абалда ач көздөнбөстөн ала турган болсо, Аллах Таалага береке берет дейт. Кээ биркилерде ошо ач көздүктүн негизинен береке жок да, өздөрү акчасы бар, жетет, турат, дагы бир жерден акча, бирөөдөн акчасы бар болсо, же бир жерден акча келе турган болсо, ач көздөнүп ошону алууга ушундай ынтылып турат да. Бул деген не? Берекесин кетирет. Андан кийин айтат: "Ваман ахадахум би исрафи нафсин лам юбарик лаху фиха." Кимдеки маны ач көздүк менен ала турган болсо, Аллах Таалага береке бербейт дейт. "Каллади яакулу ва ла яшба." Ал кандай дейт? Жанагы жей берет, канча жерсе дагы тойбогон адам сыяктуу дейт да. Түшүнүктүбү? Демек биз мусулман адамдын дүйнөгө болгон, байлыкка болгон көз карашы ортолукта болуш керек. Байлык деген жакшы эмес, акча деген жакшы эмес, дүйнө деген жакшы эмес деп аны жамандап айыптабастан, жана ошондой эле дүйнөгө башотуң менен кирип кетпестен, оюңдун, гамыңдын бардыгы ошо болуп, арам адалына карабастан, ибадаттарыңды таштап, илимиңди таштап кирип кетпестен, жүрөк менен кирип кетпестен, эмне? Биз өзүбүзгө керектүү деңгээлде акча иштеген айыптуу эмес, бул жакшы нерсе. Байлык чогулткан, керектүү маалда жумшайсың, ибадаттарга убактың кенең болот, үй бүлөң бирөөгө муктаж болбойт, өзүң бирөөгө муктаж болбойсуң. Бул нерсе жакшы нерсе. Экөөнү бириктире турган болсоң. Ошол байлыкты чогултасың бул дүйнөдө. Эмне себептен? Аллах Таалага кыла турган ибадатың жеңилдеш үчүн. Мисалы үчүн, бир адам иштеп, ушу орозого бошоп алайын, орозого чогултуп алайын, орозодо иштебей, убактым кененирээк ушул сезонду ибадат кылып алайын деди. Дагы иштеп, көбүрөөк бош убакыт кылып туруп илим алайын деди. Намаздарымда бекем болоюн. Ошо ибадатыңа, бала чакаңды илим алууга, үй бүлөмдү үйрөтүүгө көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондой мүмкүнчүлүк түзүүгө максат болсо бул жакшы. Жана ошондой эле эмне? Акча чогултуу менен тууган уруң менен жакшы карын катнашта болоюн, тууган уруңа жакшы жардам бере турган болсоң, ал эмне? Силатур рахим болот. Тууган урук менен карын катнашта болуу болот. Ал ибадат болот. Жетим жесирлерге жардам берейин, кедейлерге жардам берейин,
деп ушундай жакшы ниеттер менен чогулткан болсоң, альхамдулилlah бул жакшы. Ал эми суфилердей болуп, ага жетпей калып эле, өзүбүз жете албай калып эле, аны айыптуу кылып, байлык болбогон нерсе, иштеген болбойт ушул сыяктуу деп айыптай берген бул туура эмес. Түшүнүктүбү? Акча керек. Дүйнөнүн немелери керек. Ал эмне? Бирок биз ошонун артынан рахатын ээрчип чуркап калбашыбыз керек. Мисалы үчүн, кээ биркилер бар да, жашоонун рахатын издеп койгон. Мисалы үчүн бүгүн бир кафеде тамак жеди, андан кийин андан жакшырагын издейт. Андан жакшырагын издейт. Бир жерде эс алды, андан жакшыраак. Чет өлкөгө бир жерге барды. Андан кийин иштегенин, акча тапканын максаты кийинки жылы башка жерге барып эс алуу. Андан кийин дагы чогултуп, дагы башка жерге барып эс алуу. Бир отелге жаткан болсо, андан жакшырагын көрүп калды, ошого барып эс алуу. Ушул да максаты, жашоодогу ошол эле максат. Андай болбойт, бул айыптуу нерсе. Түшүнүктүбү? Эгерде адам баласында жеткиликтүү байлыгы болсо, жакшы ниет менен чогулткан болсо, анча-мынча барып эс алып келсе, ал шариатка тыюу салынбайт. Арам эмес жол менен, адал жол менен эс алып келсе. Бирок максатың жашоонун рахатын көрүү, эс алуу болуп калса, ал болбойт. Демек биз ошол эле учурда иштегенде, акча табууда жалкоолук кылбаш керек. Мусулман адам дүйнөнү жамандап, айыптап туруп, жалкоолук кылып иштебей койбош керек. Жана ошондой эле дүйнөгө башоту менен, жүрөгү менен ошонун жыргалчылыгын издеп артынан кууп калуудан сак болуш керек. Жана ошондой эле ошол нерсеге жүрөк менен байланып калбаш керек. Жүрөк менен байланып калгандай, жүрөк менен байланып калган, ою турса, жатса турса, ою ошо кантип акча тапсам, акча жөнүндө да. Анан адамдарга болгон мамилеси да ошо акчанын негизинде. Акча пайдасы келип аткан адам болсо жакшы көрөт, пайдасыз болсо жаман көрөт. Бүт жүрөгү ошол нерсеге байланып калган. Мамилелери жакшы көрүү, жаман көрүүсү дагы. Ошондо адамдар жөнүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Таис абдуд динар, таис абдуд дирхам." Алтындын кулу болгон жана ошондой эле күмүштүн кулу болгон адамдар куураптыр. Куураптыр, жок болуптур дейт. Ошолордун кулу болгондор дейт. Ибн Таймия рахмаллах айтат: "Кулу болгон кандай дегенде, ошого жүрөгү байланып калса, жакшы көрүүсү, жаман көрүүсү дагы ошол акчанын негизинде болуп кала турган болсо, бул байлыктын кулу, акчанын, дүйнөнүн кулу болуп калган адам дейт. Демек биз ортолукта алабыз. Аябай дүйнөнү ташташ керек дебейбиз, аябай дүйнөгө кирип кетпейбиз. Керектүү нерсебизди иштейбиз. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Ни'мал малу салих лил му'мини салих." Таза адал жол менен келген байлык дейт, мал-мүлк, бул салих момун үчүн кандай жакшы дейт да. Эгерде адал жол менен, туура жол менен келген байлык болгон болсо, акча болгон болсо, ал салих, таква момун үчүн пайдалуу. Анткени ал пайдалуу жакка колдонулат. Ошол нерсе менен өзүнүн убактысын иреттейт, көбүрөөк ибадатка убакыт бөлөт, илимге көбүрөөк убакыт бөлөт, бала чагасынын тарбиясына көңүл бурат, ошол жактарга убакыт бөлөт. Ошон үчүн эгерде адал жол менен, туура жол менен жүрөгүң байланып калбастан келген байлык болсо, анда ал жакшы байлык. Бул жөнүндө сахабалардан көп келген сахабалар акчалары жүрөгүндө эмес, колдорунда болушкан. Ошол себептен мисалы үчүн Абу Бакр разияллаху анху, Усман разияллаху анхулар муктаждык болуп атканда мусулмандарга муктаж болуп атканда бардык мал-мүлкүн садака кылып чыгарып кое беришкен. Анткени алар жүрөгү байланган эмес ал нерсеге. Азыркы күндө бизде бардык байлыгыбызды чыгарып коюш, ал аябай оор нерсе да. Түшүнүктүбү? Усман разияллаху анху ошол учурда, азыркы учурда министр оборона кыла турган иштерди кылып койгон. 100 аскер, 100 аты менен, курал жарагы менен даярдаган, мындайча айтканда, ал кездеги ошо ракеталар даярдагандай да, көп бюджет, аябай чоң бюджет болгон. Ошондойлорду Аллах жолунда садака кылган. Мына ошолор чыгарууну билген. Алар жүрөгүндө болгон эмес. Анткени алар ушундай байлыкты чогултушкан, качандыр Аллах жолунда болгон болсо, ибадат жолунда болгон болсо, тозоктон сактап, бешикке алып баруучу жол болуп аткан болсо, канча болсун алар жумшаган ошол нерсени. Ал эми жүрөк менен байланып кетүү бул аябай коркунучтуу. Тирмизиде деген хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ма зибан жай'ан урсила фи qadam bi afsada laha min haris mar'i 'ala al-mali wa sharaf li dinihi." Эки карышкырды, ачка карышкырды дейт, койго жиберген болсоң, алар ошол койду кандай бузуп жок кылат? Эки ачкар карышкыры болсо. Бир карышкыры болсо баарын өлтүрөт. Экөө болсо эчтеке калтырбайт да. Ошол адам баласы акчага ушундай катуу аракет, дүйнөгө ушундай жакшы көрүп аракетте болгондугу, ынтылгандыгы, жана ошондой эле мансапка, авторитетке, кадыр-баркка ынтылгандыгы
Adamdын dinini ошол каршылар койгандай болсо ошодон да жаманыраак кылышат дейт да. Түшүндүңбү? Демек ач көздүк, суктук болуп ошо жүрөгүңдүн баары ошого байланып калгандыгы бул адамдын динини алсырата турган, динини жок кыла турган нерселерден. Демек мусулман адамга ибадат кылуу үчүн дүйнө чогултуп иштегендиги бул үзүр эмес. Мисалы үчүн соода кылып иштейсиңби, кандай бир жумушта иштеп рызкы табып атсаң, мен иштеп атам, иштен бошобойм деп туруп, намазыңды таштап коюп, иштен бошобойм деп, орозоңду кармай албай, иште кыйналабыз, ысыкта кыйналабыз деп мындай кылып коюу бул үзүр эмес мусулманга. Ошондой эле иштебей коюу дагы бул үзүр эмес. Биз ибадат кыла турган болсок, иштебей калат экенбиз, иштегенге убакыт болбой калат экен деп таштап коюу бул дагы үзүр эмес. Алымдар айтышат. Көптөгөн алымдардан ошондой илим да талап кылышкан, Саид ибн Мусайиб, Саури ибн Мубарак сыяктуу. Соода да кылышкан. Жана ошондой эле кээ бир алымдар Имам Ахмад сыяктуу, Бишр аль-Хафи деген, алар катуу сабырдуу болушкан, жалаң ибадат менен илимге арек болушкан, күнүмдүк жеткиликтүү нерсесин гана иштешкен дейт да. Алар кимде-ким ошондой сабырдуу боло алам десе, аз гана нерсеге каниет кылып чыдай алам десе, ошондой кылса болот. Ал эми кимде-ким жок, мен муктаждым, толук кылышым керек десе, ал үчүн дагы үзүр эмес бул. Иштегендик, ибадаттан алсыроого үзүр эмес. Жана шарият жалпысынан бирок ошол дүйнөдөгө мындай кайдыгерирээк кароого, өтө берилип кирип кетпегенге үгүттөгөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухари Муслимдеги хадисте айтат: "Кун фид дунья кааннака гариб ау абир сабил." Бул дүйнөдө өн өрчүн адамдай болгон, же болбосо бир жолдон өтүп бараткан мусафир сыяктуу болгон деп айткан. Эми алымдар айтышат. Кайсынысы жакшыраак? Адам баласы көбүрөөк акча чогултуп, өзүнө байлыкты чогултканы жакшыраакпы иштеп, же болбосо күнүмдүк жашоосуна жете турган кылып эле калганын ибадат менен өткөргөнү жакшыраакпы дегенде, мындарда эки ою бар. Аллах алам, туурараагы иштеп акчаны чогулткандыгы жакшыраак. Акчаны чогулткандыгы жакшыраак. Эмне себептен дегенде, анткени бул көпчүлүк сахабалардын, чоң сахабалардын, Абу Бакр, Осман, Абдурахман ибн Ауф деген сахабалар, алар чогултушкан байлыкты. Экинчиден, ушул нерседе, аны чогултууда пайда бар. Мисалы үчүн өзүңө пайда бар, үй бүлөңө, тууган урууңа, көптөгөн эмелерге пайда бар. Жакшылык иштерди кылууга көптөгөн мүмкүнчүлүктөр берет. Бир гана учурда дейт, эгерде адам баласы алсыз боло турган болсо, иштей турган болсо, соодага кире турган болсо, ошого алек болуп, ибадаттары калып, жанагындай болуп, алсыз боло турган болсо, анда ошо жеткиликтүү эмесин кылып, илими менен, ибадаты менен жүргөн жакшыраак дейт. Түшүнүктүбү? Бирок көпчүлүк адамдар ошо алсыз азыркы учурда, илгерки учурда деле ошондой, бирок азыркы учурда аябай көпчүлүк адамдар алсыз. Эгерде соодага кире турган болсо, бир ишке кире турган болсо, ошого байланып калышат, жүрөгү менен байланат. Бул канчалаган адамдар көрүпсүң. Бул илимге кызыгып жүргөн адамдардан дагы соодага кирип, же бир ишке киргенден кийин ошону менен алек болуп, аябай эле ибадатынан алсырап, кээ биркилер намаздарын да таштап койгондор бар, илим деген такыр эле албай калгандар бар. Бул көп адамдарда ушундай алсыздык бар. Бул нерсе зыгыт кылуу, дүйнөгө жүрөк менен байланбай туруп, ошого кирбей туруп, кирип алып туруп, арасында ошонун ичинде жүрүп туруп, жүрөгүң менен дүйнөгө кызыкпай коюу бул аябай кыйын. Имам Ахмад рахимахулла айтат: "Зыгыт кылган адам ким дегенде, ал байлыгы көбөйсө дагы, азайса дагы ага айырмасы жок болгон адам. Мындайча көбөйсө сүйүнүп, азайса кайгырбай турган, дүйнө келди кетти дей турган адам ушул чыныгы зыгыт кылган адамдар дейт да. Бул аябай кыйын, оор нерсе. Эми биз ушул дүйнөгө аябай жүрөк менен байланып кирип кетпеш үчүн, мусулман адам жүрөгү менен байланып кирип калбаш үчүн, камынын баары ошол дүйнө болуп калбаш үчүн нелерди кылыш керек, кандай себептерди кылыш керек дегенде бир нече иштерди алымдар айтат. Себеби ал дүйнөнүн гана кам кылган, дүйнөнү гана ойлогон бул капырлардын сыпаттарынан. Аллах Таала Куранда айтат: "Алар я'ламуна захира минал хаятид дунья." Алардын билген, жеткен жери бул жашоонун үстүрткү эмелерин гана билет. Аны алымдар тафсиринде айтат: кантип дыйканчылык кылам, кантип соода кылам, кантип алам, кантип сатам деген жашоодо ошол нерсени гана билет дейт да. Ва хум анил ахирати гафилун. Алар акырет жөнүндө кабилетти дейт. Капырлардын жашоо ошондой. Бул дүйнөдө эле жеткен жери ошол.
Азыр тилекке каршы көпчүлүк мусулмандар дагы ошондой. Бул дүйнөдө бир иштерде ийгиликтүү болсо, ахирет жөнүндө, ибадаты жөнүндө такыр эчтеке билбесе дагы, Аллах Таала жөнүндө эчтеке билбесе дагы, мына ошол адам кадырбактуу болот да. Кантип ушу байлык табууну, ал арамбы, адалбы анысы экинчи эме. Арам адал жолуна карабайт. Эптеп акча чогултуп бири эмеге элге таанылса, байлыгы менен таанылган болсо, мына ошол адамдар эмне болот? Элдин алдында кадырбактуу болот. Ал эми чынында көпчүлүк ошондойлор ахирет жөнүндө, Аллах Таала жөнүндө, ибадаты жөнүндө, арам адал жөнүндө эчтеке деле билбейт да. Мусулман адам ошондой болуп калбаш үчүн эмне себептерди кылыш керек дегенде, алымдар айтат бир нече себептерди. Эң биринчиден эмне? Бул эң биринчиден тавхид, Аллахка байлануу, Аллах Таалага жалбаруу, Аллах Таалага тоокел кылуу, Аллах Тааланын тагдырына иман келтирүү. Жакшылык, жамандыктын баардыгы Аллах Тааланын колунда. Аллах Таала жазып койгон. Ырыскыларыбызды Аллах Таала тагдырыбызга жазып койгон деп ошол нерсеге иман келтирүү. Жүрөктөр жалгыз Аллах Таалага байлануусу. Ал эми бул дүйнөнүн байлыгы, башка нерсеси ошо Аллах Таалага жеткирүүчү васила, жол катары, курал катары колдонуу. Демек, Аллах Таала тагдырга жазган нерсеге ыраазы болуп, жалгыз Аллах Тааланын ыраазылыгын көздөгөн абалда жашоону адам баласы жүрөгүндө күчөйтүп, Аллах Таалага кулчулук үчүн, жалгыз Аллах Таалага сыйынуу үчүн жаралганбыз деген тавхидти жүрөктө эмне күчөйтүү, ошону иш жүзүндө амал кылуу, ар дайым ошол жөнүндө сабактарды окугандык. Бул эң биринчи себептерден. Экинчи себептерден мусулман адам көп дуа кылыш керек. О Аллахым, ошо менин жүрөгүмдү дүйнөгө байлап койбогон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ушундай дуа кылат эле. Аллахумма ла таджалид дунья акбара хаммина ва ла маблага илмина. О Аллахым, бул дүйнөнү биздин эң чоң камыбыз кылып койбогон дейт. Эң чоң камыбыз эле кантип акча тапсам, кантип үй алсам, кантип машина алсам, кантип мындай алсам деген жашоодогу эң чоң камың болуп калбасын дейт. Пайгамбарыбыз ошентип дуа кылып атат. Ла таджалид дунья акбара хаммина. О Аллахым, бизге бул дүйнөнү эң чоң камыбыз кылып койбо. Ва ла маблага илмина. Жана биздин илимибиз жеткен жерибиз ошол болуп калбасын. Бул жашоодо илимиң жеткен жериңде кантип иштейсиң, кантип табасың, кантип эме кыласың, ошол эле болуп калбасын дейт. Эмне? Илим ахирет жөнүндө, шарият жөнүндө, адал жөнүндө, Аллах Таала жөнүндө, кыямат жөнүндө бул негиздүү илимдерди унутуп, ошол эле болуп калбасын дейт. Эмне себептен көп дуа кылышыбыз керек? Анткени жакшылыктын баардыгы Аллах Тааланын колунда. Аллах Тааланын колунда жакшылыктын ачкычтары. Ошол жакшылыктын ачкычтары болуп турган Аллах Таала бизди дуа кылууга буйруган. Көп дуа кылып сурагыла дейт. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва иза салака ибади анни фа инни qaribun ujibu da'watad da'i iza da'ani." Эгерде пенделерим сураса, мен жөнүндө сураса, айткын, мен аларга жакынмын дейт. Ujиbu da'watad da'i iza da'ani. Эгерде дуа кылуучулар мага дуа кылса, мен анын дуасына жооп берем деп атат. Аллах Таала уада кылып атат. Аллах Таала инналлаха ла юхлифул миад. Уадасына эч качан каршы чыкпайт. Бирок биз дуа кылуунун жолун үйрөнүшүбүз керек. Адеттери менен дуа кабыл боло турган учурларда Аллах Таалага жалбарып ар дайым дуа кылышыбыз керек. Эй Аллахым, бул дүйнөдө бизди жүрөгүбүздө ошол дүйнөгө байлап койбогун. Дүйнөнү ырыскыны дүйнөнүн аркасынан жанагындай кулдай болуп чуркатып койбогун деп Аллах Тааладан тилешибиз керек. Ырыскыбызды ошондой жанагындай камыбыздын баардыгыбыз ошол ырыскы кылып койбогун деген эмелерди, дуаларды кылышыбыз керек. Муну кыргызча дуа кылсак дагы жана ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө келген дуаларды кылсак болот. Жанагы дуа Аллахумма ла таджалид дунья акбара хаммина ва ла маблага илмина. Жана ошондой эле жакшы дуалардан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Аллахумма аслих лана динана аллади хуа исмату амрина. О Аллахым, бизге ишибиздин негизи болгон динибизди оңдогон. Ва аслих лана дуньяна аллати фиха маашна. Жана биздин жашообуздун негизги себептери болгон дүйнөбүздү оңдогон. Ва аслих лана ахиратана аллати илайха маадна. Жана биздин кайтып баруучу жайыбыз болгон ахиретибизди оңдогон деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылат эле. Ошол сыяктуу дуаларды жаттап дуа кылыш керек. Аллах Тааладан көп сурашыбыз керек. Үчүнчүдөн, алымдар айтышат, ошол дүйнөгө байланып калбаш үчүн, канын баары дүйнө болуп калбаш үчүн эмне кылыш керек? Адам баласы ошол сени акыретти эскертип тура турган, бул дүйнөнүн акыйкатын эскертип тура турган, бул дүйнөдө биз сыноо үчүн жаралган экендигибизди, ибадат үчүн жаралган экендигибизди, Аллах Таалага кулчулук кылып жашап өтүү үчүн жаралган экендигибизди, жана ошондой эле бул дүйнөнүн байлыктары бүт бардыгы ошого колдонуучу курал катары колдонула турган нерсе экендигини эскертип тура турган адамдар менен отуруу.
Бул эмне көбүнчө илимдүү адамдарда, ошо такыба адамдарда болот. Кээ бир адамдар ошондой негизи жакшы ошондой кабилетте жүрөт, анан качандыр ошо дүнүйөкөр адамдар менен отурганда карасаң, алар менен отуруп сүйлөшүп жүрүп калганда ой пикирин баарын бузуп салган да. Жанагы өзүнүн жакшы жашап жүргөн жашоосуна нааразы болуп, каниет кылбай калат. Себеби иштеп аткан, көп байлыкта болуп аткан адамдар аны акарат кылышат. Сен эмне кылып атасың, эмне кылып жүрөсүң? Ал жакшы ибадат кылып, өзүнө жеткиликтүү рызкысы бар, каниет кылып жүргөн жеринен ой пикирин баарын бузат. Ошон үчүн ахиретти эстете турган, Аллах Тааланы эстете турган, дүнүйөнүн акыйкатын эскертип тура турган адамдар менен көп отуруп, көп сүйлөшүш керек дейт. Аллах Таала бул нерсени бизге эмес, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дагы буйруган. Аллах Таала Куранда айтат: "Васбир нафсака ма'аллазина yad'ун раббахум бил-гадати вал-аши юридуна вajha". Сен эртең менен кечинде Аллах Тааланы өздөрүнүн Раббыларына дуа кылып, Аллахты эстеген адамдар менен, Аллахтын жүзүн каалап ибадат кылган адамдар менен өзүңдүн нафсыңды ошолор менен бирге сабыр кылгын дейт. ولا تعد عيناك عنهم. Алардан эч кандай мындай жүзүң буруп кабилетте калбаган дейт. Туриду зинатал хаятуд дуnya. Бул дүнүйөнүн кооздуктарын каалап, ошондой адамдардан жүз буруп кетпегин дейт. Мындайча айтканда, Аллахты ар дайым ибадат кылып тура турган, Аллахтын разылыгын көздөп жашаган адамдардан бул дүнүйөнүн кооздуктары үчүн жүз буруп кетпе. ولا تطع من أغفلنا قبله عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Жана ошондой эле биз жүрөгүнү бизди зикир кылуудан гапилетте кылып койгон адамдарды, өздөрүнүн шахваттарыны, каалоолорун ээрчип кеткен адамдарды ошолорго моюн сунуп кетпелиги дейт. Алардын иштери эмне? Кемчилдиктүү дейт. Айыптуу, кемчилдиктүү. Демек, сага ар дайым ошо дүнүйөнү гана эскерте турган, билген нерсеси гана ушу кантип иштеш керек, кантип акча табыш керек, ал дагы сага кантип акча табыш керек, кантип иштеш керек экенин үйрөтпөйт, жолдорун көрсөтпөйт. Бирок өзүнүн тапканын, өзүнүн кылган иштерин мактанып атат. Ошентип атып адам баласынын жүрөгүн оорукчан кылат. Жакшы эле жашап жүргөн адамды, өзүнүн жакшы жеткиликтүү иши бар, каниет кылып жашап жүргөн, Аллах Таалага ибадат кылып жүргөн, илимин алып жүргөн адамдар жүрөктөрү ооруп жана башкаларды көргөндө ошондойлорду алар мактанат ар экенсин. Ошону көргөндө өзүнүкүнө каниет кылбайт. Мен чоңураак бирдеке кылышым керек экен, андай кылышым керек экен, мындай кылышым керек экен деп, жана өзүндө бар нерсени каниет кылбай, анын да берекесин кетирет. Жана же чоң нерсеге жетпейт, же беркеге жетпейт, же дүнүйөдө жок, же дининде жок калат да. Ошон үчүн адам баласы Аллахты эстеткен, ибадаттарына бекем болгон адамдар менен жүргөнгө аракет кылыш керек. Илим чөйрөсүнө аралашыш керек. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва таавану алал бирри ва тақва, ва ла таавану алал исми вал удван". Силер жакшылыкта, такыбачылыкта бири-бириңе жардам бергиле, күнөө иштерде, душмандык боло турган иштерде жардам бербегиле дейт. Анан ошо тандаганда дагы жөн эле сакалчан болсо эле, же бир илим ээси болсо эле эметип калбастан, ушу жакшы адам дебестен, чынында такыба болгон, чынында Аллах Тааладан корккон, чынында акыретти эстеткен, Аллахты эскерткен, дүнүйөдөн алыстаткан адамдар менен тандаш керек, ошо жакшы адамдардын ичинен дагычы. Кээ биркилер жакшы, сыртынан карасаң мындай ахли сүнна жолунда жүрөт, сакалын койгон, ибадаттарын кылып жүрөт, бирок отурсаң жүрөгүңдү оорута турган да. Сүйлөгөн нерсеси дүнүйө, бир гана ошо моундай иштеш керек, андай иштеш керек, мындай иштеш керек. Бир гана ошо дүнүйөнүн камында. Намазын окуйт, эмесин карасаң, жакшы адам деп элейсиң, бирок сүйлөгөн нерсеси ошондойлордон дагы абайлап адам баласы сак болуш керек. Кээде адам баласында өзүнүн жакындары азгырык болот. Алар сага жамандык каалабайт, бирок күйгөн абалда, жакшылык каалаган абалда сени азгырат. Ата-энең болсун, аялың, бала чакаң болсун, ушинтип жүрөм, бала мындай кылбайсың, мындай иштебейсиң, качан эме кыласың, ушул сыяктуу сөздөрдү айта берет дагы, анан адам баласыны жүрөгүн оорутат. Аллах Таала Куранда айтат: адам баласынын өзүнүн үй бүлөсүндө душман болот. Я аyyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahzaruhum. Ой иман келтиргендер, силердин аялдарыңардан, балдарыңардан силерге душмандар бар, сак болгула дейт. Ал душмандыкты алымдар айтат. Душмандык эки түрдүү болот. Жек көрүү душмандыгы болот, жакшы көрүү душмандыгы болот. Бул үй бүлөнүн душмандыгы, жакшы көрүү душмандыгы. Ал үй бүлөң, аялың, бала чакаң, ата-энең, бир туугаң сага жакшылык каалап атат, ал өзүнүн оюнда жакшылык каалап атат, күйүп атат, бирок сен да аларды жакшы көргөн абалда моюн сунасың аларга. Бирок чынында Аллах Тааланын ибадатынан алсырайсың да. Түшүнүктүүбү?
Demek alарды жек көргөндök душман эмес, бул жакшы көрүү душмандык. Ошондой эле Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ва аламу аннама амвалакум ва ауладакум фитна ва анналлаха индаху ажрун азим." Билгиле, силердин мал мүлкүңөр жана бала чакаңар булар азгырык фитна дейт. Аллахтын алдында өтө чоң сооптор бар деди. Демек биз мусулман адам, өзгөчө илим талап кылуучу, илим талап кылам, илим алам деген киши ошол дүнүйөгөр ар дайым соода, бизнес ушундай нерселерди сүйлөй берген адамдардан сак болуш керек. Адам баласынын анткени эмне? Адам баласынын көзү канчалык кеңейген сайын ошончолук жүрөгү сыгылат. Кандайча дегенде, бул дүнүйөнүн кооздуктарына канчалык көп уга турган болсоң, канчалык көп көрө турган болсоң, ошончолук жүрөк сыгылат. Неге? Анын баарына сен жете албай жатасың. Канчалык эмне? Көзүңдү кыскарткан болсоң, кулагыңды угууну кыскарткан болсоң, ошончолук жүрөгүң тынчтыкта жашайт. Чынында ошондой. Азыр кезде Instagram, TikTok, соц тармактарга кирбей жашап көрсөң, апилетте тынчтыкта жашай бересиң. Качандыр ошо Instagram'дан, TikTok'тон бирдекелерди кыска шортс, бирдекелерди көрө бергенде адам баласынын жүрөгү, жашоосу тынчтанбай баштайт. Андан кийинки негизүү нерсе, мусулман адам өткөндөрдөн ибарат алыш керек. Өткөн коомдордон ибарат алыш керек. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Кул сиру фил арди сумма анзуру кайфа кана акибатул муказзибин." Жер үстүндө жүргүлө дейт. Аллах Тааланын Аллахтын динин жалганга чыгаргандардын акыбеттери кандай болуп туруп ошолорду көргүлө дейт да. Сахih Муслимде келгенде Абдуллах ибн Мас'уд радыйаллаху анху айтат: "Ас-саиду ман уайза би гайриhi." Чыныгы бактылуу адам башка бирөөдүндү көрүп ибарат алган адам дейт да. Канчалаган адамдар өткөн, канчалаган байлар өткөн, чынбы? Ошол байлардын эгерде ошол байлыгыны ибадат жолунда, Аллах жолунда жумшап, жакшы жол менен өткөн болсо, альхамдулилlah, жакшы. Бирок ошол байлардын канчасы Аллах жолунда жумшаган эмес. Эмне жеди, ичти, өлдү, байлыгы мураскорлоруна калды. Ал менен кедейдин айырмасы жок. Экөө тең бир жерге кирди. Бирок ошол менмин деген даңкы чыккан байлар өткөн. Бирок ошолордун ичинде эмне? Илимдүүлөрү, Аллах Таалага ибадат кылгандардын асарлары, мөмөлөрү азыркы күнгө чейин калган да. Мисалы үчүн караңыздар, көп алыс кетпейли. Шейх Ибн Баз, Шейх Ибн Усаймин, Шейх Альбани дейли. Кедей болуп өчкөн бардыгы. Бирок эмне? Ошолордун азыркыга чейин мөмөсү дүнүйөгө таркап келет. Илиминин, ибадатынын таасири. Ал эми ошол эле учурда ошол канчалаган соодагерлер өткөн да, ошолордун доорунда эле канчалаган менмин деген байлар соодагерлери. Байлыгы эмне? Жакшылык кылып калган болсо өзүнө альхамдулилlah. Кылбай калган болсо калды, жок болду. Бул деген ошо байлыкты жамандоо эмес, негизинен пайдалуу нерсе, бул кала турган нерсе. Бул дүйнөдө да мөмөсү кала турган, акыретте да кала турган нерсе, байлыкка караганда эмне? Илим, ибадат, ошонун мөмөсү таасирлүү болуп калат. Андан кийин негизги себептерден ошол дүнүйөгө байланып, жүрөк менен байланып калбаш үчүн 5-нчи нерсе, адам баласы бул жашоонун, ошол дүнүйөнүн жыргалчылыгынын акыйкатын түшүнүш керек. Алымдар айтышат, бул жашоодогу жыргалчылыктар кандай гана жыргалчылык болсун. Мисалы үчүн тамак, кооз тамак, жакшы таттуу тамак жедиң, же дагы бир нерсе кылдың, ошондой жыргалчылыктары бул убактылуу нерсе дейт да. Ошол жеген учуруңда тартасың, андан кийин ама мөмөсү калбайт артындачы. Жакшы мөмөсү калбайт. Убактылуу нерсе. Башка Ибн Жаузи рахмалла айтат, чынында бунун рахаты даф'ул алам дейт. Сенден багы бир жетишпестикти кетирүү гана дейт да. Баягы ызаланып, жетишпегендик нерсени гана кетирүү. Курсаң өлө ачып кеткен болсо, жакшы тамак жедиң, ошол кезде кичине рахат аласың, анын рахаты калбайт да. Дальше калбайт. Ал эми ибадаттын, илимдин таасири болсо, бул түбөлүктүү кала турган. Бул дүйнөдө жана акыретте. Мисалы үчүн орозону көрүңүздөр, өзгөчө. Орозо учурунда көпчүлүк адамдар жакшы жолго түшүп, ибадатка эмес болот го. Ошол учурда кылган ибадатыңдын жүрөгүңө берген таасирине кара. Жүрөгүңдө бактылуулук, кеңейлүү пайда болот. Өзүнчө эле бир сүйүнүч пайда болот, кубаныч пайда болот. Көптөгөн жакшылыктар. Анын ибадаты ыхластуу болуп кылган болсоң, ошол кылган ибадатың менен дагы эмне? Артынан рахатын сезип жүрөсүң да. Ал соогу калды кыяматка. Жана ошондой эле бул жашооңдо дагы. Мисалы үчүн илим үйрөнгөн болсоң дагы. Бир илим үйрөнгөн болсоң, илим алганың үчүн
илимге кызыккан болсоң, ошого сүйүнөсүң, бир нерсе маалымат үйрөнгөн болсоң. Жана ошол нерсенин таасири бул дүйнөдө колдоносуң ошол нерсени жашооң. Жана ошондой эле ал ахиретте дагы пайдасын берет. Демек, бул жашоонун кандай гана жыргалчылыгы болбосун, бардыгы убактылуу нерселер. Азыр бул жерде отурабыз, 1 саат отуруп илим алдык. Канча нерсе үйрөнөбүз. Бир хадис болсун, бир аят болсун үйрөнөбүз. Бирок ушул эле адамдар ушул эле учурда кээ биргилер кафеде, кээ бирде бирде отурду, бир жактарда отурат. Ошол экөөнүн айырмасы жер менен асмандай да. Ал эмне жеди, ичти, кетти, анын рахаты деле калган жок. Жок болот. А 1 саат отуруп илим алып койгон болсоң, анын артында канчалаган сага жашооңа таасир бере турган кандай пайдалар болот. Андан кийинки нерсе алымдар айтышат. Az-zuhdu amma fi aydin nas. Адамдардын колундагы нерсеге көз артпоо. Жүрөккө, дүйнөгө байланып калбаш үчүн, жүрөгүбүз менен байланып калбаш үчүн, башот менен кирип кетпеш үчүн бирөөлөрдүн мал мүлкүнө көз артып суктана бербегенлик. Зухд кылып ошолордон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Оман ястафиф ю'ифухуллах." Кимде ким өзүнү кандай десем, өзүнүн кадыр баркыны сактаган болсо, Аллах Таала аны сактайт дейт. Мындайча айтканда, намысына, кадыр баркын бирөөлөргө суктанып, көз артып суктана бербесен. Кимде ким өзүнү мындай бай туткан болсо, ач көздөнбөй, бирөөлөргө суктанбай бай туткан болсо, Аллах Таала аны байытат дейт. Жана ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп дуа кылат: "Аллахумма инни ас'алукал худа ват-тука вал-айфафа вал-гина." О Аллахым, мен сенден хидаят жана ошондой эле такыбачылык жана айфаф сурайм дейт. Айфаф деген кыргызча кандай которулат? Кыргызча нафсы токтук, көңүл токтук да, мындайча айтканда. Бирөөлөргө байлыгына кызыкпастан, көңүлү ток болгону, көз артпастан. Ошондой эле гына нафстын бай болуусун сурайм деген. Нафсымдын бай болуусун, ач көз эмес, сук болбой, бай болуусун. Демек, адам баласы, мусулман адам бирөөлөрдүн байлыгына көз артып, бирөөлөрдүн байлыгын карай бербестен, бирөөлөрдүн байлыгын эсептей бербей турган болсо, жүрөгү тынч болот, жүрөгү байланбайт, ошол мал мүлккө анчалык кызыка бербейт. Азыр көпчүлүгүнүн ооруган себеби ушул. Instagram, TikTok, соц тармактардан бирөөнүн достиженияларын, байлык, дүйнө, чисто акчага жеткен нерселерин көрүп атып, ошол менен ооруйт. Бирөөсү мындай машина алып тур, машинасы сонун экен, андай экен, мындай экен. Бирөө бияктан квартира алып тур, бирөө бияктан үй алып тур, анын үйү сонун экен, мындай экен. Ошо бирөөнүкүн көрүп, ошого суктанып атып, жүрөгү ооруйт да. Адам баласы ошо бирөөнүн колундагы нерседен сак болуш керек. Бул адамдардын сени жакшы көрүүсүнүн дагы себеби. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Изхад фима айндан нас юхиббукан нас." Сен адамдардын колундагы нерседен зухд кылсаң, ошолорго көз артпай суктанбасаң, адамдар сени жакшы көрөт дейт. Анткени адам баласынын нафсы байлыкты жакшы көрөт. Сен анын жакшы көрүп аткан нерсесине көз артып, же андан сурай турган болсоң, тилене турган болсоң, анда адамдар аны жаман көрөт. Ошол себептен адам баласы, мусулман адам бирөөлөрдүн колундагынан көз артпаш керек. Ушул мага зекет берсе экен, ушул мага садака берсе экен, ушул мага кичине берип койсо экен, ушул мага кичине мындай кылса экен дебесте, Аллах Тааладан сураш керек. Себеби садака, бул зекет, буга негизи адамдардан келе турган нерсе кандай болбосун, негизи аусахнас дейт. Адамдардын баягы мал мүлкүнүн кири, чыгарып сала турган кири болуп эсептелинет да. Андан кийин берип аткан кол алып атканга караганда жакшыраак. Жана зухдтун дагы бир эмеси, алымдар айтат, мансапты жакшы көрбөгөндүк, дүйнөгө байланбаш үчүн. Көпчүлүк адамдар байлыкты жакшы көрүүсүнүн себеби анын артында мансап турат. Мансапты жакшы көрөт. Мындай үстөмдүк кылып, башкарып, бир жерде элге таанылып, башкарып жүргөндү жакшы көрөт. Байлык менен жыргагысы келбейт. Байлыгын ошондой нерсеге колдонгусу келет. Ошон үчүн ал ошонун ооруусунун себебинен акчага чуркайт. Бул дагы адамга, мусулман адамга пайда бербей турган, кыяматта адам баласын өкүнтө турган нерселерден. Аллах Таала Курамда айтат: "Ма агна анни малия, халака анни султания." Адам баласы курап жок болуп тозокко кирүүсүнүн себептеринен бул тозок ээлери айтат: "Ма агна анни малия." Мага мал мүлкүм, акчам, байлыгым пайда берген жок. Халака анни султания. Ошондой эле султаным, власть, бийлигим дагы курап жок болду дейт. Пайда берген жок.
Allah Taala aytadi: "Tilkad darul ahiratu naj'aluha lillezina la yuridun 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Ahiret жашоосу, ahiret жери бул кимдер үчүн дейт? Жер жүзүндө бийиктикти дагы, бузукулукту да каалабаган чыныгы такыбалар үчүн дейт. Демек, ahiret жашоосу бул чыныгы такыбалар үчүн. Андан кийинки себептерден, дүйнөнүн азгырыктарына, фитнасына сак болуучу себептерден бул көп Аллах Тааланы зикир кылуу. Аллах Тааланы көп зикир кылуу. Зикирдин дагы бул эң жакшысы, алымдардын арасында талашсыз ижма болгон бул эмне? Куран көп окуу. Адам баласы Куранды көп окуй турган болсо, ошо Куран аяттарына ой жүгүртүп, тадаббур кыла турган болсо, бул жүрөгүнү Аллах Таалага болгон сүйүү пайда кылат. Динге болгон сүйүү пайда кылат, ахиретке болгон үмүт пайда кылат. Көптөгөн жүрөгүн жибитүүгө пайда кылат. Ошол зикирди көп кылыш үчүн, көп Куран окуш үчүн мусулман адамда күн сайын вирд болуш керек. Вирд деген эмне? Күнүнө өзүнө бир ченем коюш керек. Курандан канча окуй аласың? 1 бет окуй аласыңбы, 5 бет окуй аласыңбы, 1 парабы, жарым парабы? Ошол вирд деп коет. Мен күнүмдүк жумушум катары коюп, бир ченемди коюп, ошону күн сайын бүтүрүш керек. Адам баласы бош убакыт болгондо окуп коем деп өзүнө ченем койбогон болсо, күнүмдүк ченем койгон эмес болсо, окуй албайт анда. Бир күн окуйт, 2 күн окубайт, ушинтип кетет да. Күнүмдүк ченем кое турган болсоң, ушунчадан аз мен окубайм деп ченем кое турган болсоң, ошого ар дайым улантууга себеп болот. Мисалы үчүн, эртең менен кечки зикирлер, аны көпчүлүк адам кылат, билгендер. Не себептен? Ал белгилүү зикирлер, ченеми бар, убактысы бар, ошону кылып коет, ошол убактысындачы. Ченем койбой турган болсоң, анда эмне? Бир нерсени улантып кетүү кыйын. Мисалы үчүн, көп зикир кылууда Абу Хурайра радыйаллаху анхудан келет, ал эмне? Bir күндө 12.000 жолу тасбих айтат, 12.000 жолу. Адам баласы өзүнө ошентип чек коюп, күн сайын зикир кылып, ошол нерсени бүтүрүүгө аракет кыла турган болсо, жүрөгү ошо динди болуп, дүйнөгө берилип кетпегендигине себеп боло турган негизги себептерден ошол. Андан кийин ошол зикирге, ибадатка бекем болуш керек дагы. Алымдар айтышат. Эң жүрөктү оңдой турган себептерден бул ар дайым Аллах Тааланы зикир кылып туруу дейт. Ибрахим Хаввас деген табийине келет. Даваул кулуб калб хамсат ашя. Жүрөктүн дарылары 5 нерсе дейт. Биринчиси кыраатул Куран бит тадаббур. Куранды ой жүгүртүп, акыл калчоо менен окугандык дейт. Ва халаул батн, жана ачка жүрүү дейт. Ачка жүрүү. Бул эмне? Орозо. Ачка жүрсөң дагы жүрөгүң жибүүгө себеп болот. Ва кыямул лейл, жана ошондой эле түнкү намаз, тахажжуд намаз. Ва тадарра инда сахар, жана ошондой эле таң кирерден мурда Аллах Таалага жалбарып дуа кылган дейт. Ва мужаласы салихин, жана ошондой эле эмне? Салих адамдар менен көп бирге болуу дейт. Алымдар көп ар дайым эле ток жүргөндүктү дагы эмне дейт? Айыптуу дейт. Бул жакшы эмес. Анткени жүрөктү карартууга себеп болот. Жүрөгүн жибей калуусуна себеп боло турган нерселерден. Имам Ахмад рахмаллаху сурашат. Айяжиду риқатан қалбу ман яшба? Кала ла азун. Ар дайым эле ток жүргөн адам жүрөгү жибейби дегенде, билбейм, антип ойлобойм дейт да. Бизде ошол нерсе көп. Мисалы үчүн ачка жүрүү, анча-мынча орозо кармап коюу, көпчүлүгүбүз азыркы кезде токчулук болуп, дайым ток болуп, кусаң ток толуп жүрө турган, бул эмне? Жүрөктү карайта турган нерселерден. Андан кийин акыркы себептерден эмне? Адам баласы өлүмдү эстеп туруш керек. Бул өлүм баарыбызга келе турган нерсе. Адамдын ажалы ушунчалык кыска, ал бат өтүп кетет. Азыр көпчүлүгүбүз карайлы, 30га чыкты, 40ка чыкты, 50ге чыкты. Көз ачып жумгандай нар жагы бир көзгө көрүнүктүү бир ишти эле кылган жокпуз да, өтүп кетти. Чынбы? Бул жагда эле канча калды, Аллах алам, канча өмүрүбүз калды, өтүп кетет. Адам баласыны курата турган нерсе бул узун үмүт да. Мен жашайм, дагы убакыт бар, жашайм деп жүрүп өтөбүз. Бул шайтандын убадаларынан. Аллах Таала Куранда айтат: "Я айдухум", аларга шайтан ушундай убада кылат. "Ва юманнихим", жана ошондой эле аларды эңсеттирип мечтайт ettирет. Мечтайт этип эңсеп, буйрса мында кылам, буйрса кылам, келечекте кылам деп жүрө берет. "Ва ма яидухум шайтан илля гурура". Шайтан эмне? Аларга бир гана азгырыктарды гана убада кылат дейт. Аллах Таала айтат: "Ва анфиqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut feyaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib". Силер дейт, садака кылып калгыла, силердин бирөөңөргө өлүм келип калганга чейин. Өлүм келип калганда айтат дейт. Feyaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. О Раббым, мага дагы бир аз өмүр берип койгонуңда.
Fa as-saddaqa wa kun minas salihin. Oşunda men sadaka kılıp salih adamlardan bolatılam deydi. Ve le yuakhirallahu nefsen iza caa ajaluha vallahu habirun bima ta'malun. Adam balası nafsın ajalı gelgen bolsa Allah Taala hiç kaçar kechiktirmeydi. Allah Taala silerden kılganыңарdan barынан habardar deydi. Demek ajalыбыз күтүлбөгөн абалда келет. Баарыбызга келет. Эртеби кечпи өлүм келет. Бул дүйнөнү канчалык чогулсаң да, канчалык жыргасаң дагы не өлүм баарыбызга келе турган нерсе. Ошон үчүн адам баласы, мусулман адам өлүмдү эстеп туруш керек. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Kullu men aleyha fan ve yabqa vejhu rabbika zul celali vel ikram." Бул жашоодогу, бул дүйнөдөгү бардыгы жок болот. Бир гана эмне Раббыбыздын жүзү гана калат. Kullu nefsin zaiqatul maut. Ар бир жан өлүмдүн дамын татуучу. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ал эми кыямат күнүндө силер сооптарыңарды, сыйлыгыңарды аласыңар деди. Faman zuhziha anin nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Kimde kim tozoktон суурулуп, куткарылып, бейишке кирген болсо, мына чыныгы ошолор жеңишке жеткендер. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ал эми бул жашоонун жыргалчылыктары, буюмдары бир гана азгырыктар гана дейт. Демек, мусулман адам ар дайым өлүмүнү, келүүсүнү эстеп, жана анын белгисиз экендигини, качан келүүсүнү билбейбиз. Эртеби кечпи келет ар бирибизгечи. Эч ким ажалын билбейт. Эртең эмне кылышыбызды билбейбиз. Ошон үчүн өлүп калганга даяр болуш керек. Ошол нерсе бизди эмне Аллах Тааладан ибадат кылуудан бекем кыла турган, эстете турган нерселерден, Аллах Таалага ибадат кылууга, бекем кылууга, бекем болууга себептерден ушул нерселерден. Аллах Таала баарыбызды ошол дүйнөгө байланып калуудан өзү сактаган болсун жана ошондой эле өзү ибадаттан алсыратпаган болсун. Аллах Таала бизди эмне акырети үчүн жашагандардан кылган болсун. Саллаллаху алейхи ва салlam ала хайр халқи Мухаммад ва ала алейхи ва сахбихи.